Бүгүн сиздер менен to have'дин терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Терс сүйлөмдө do жардамчы этиши жана not бөлүкчөсү бизге жардамга келет да сүйлөмдөгү subjecттен кийин колдонулат. Мисалы, I have a friend. I have a friend. Менин досум бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. I subject сүйлөмдүн ээси, have verb этиш. Have баяндооштун милдетин аткарып жатат. I have a friend. Терс сүйлөмдө I do not have a friend. I do not have a friend. Менин досум жок. Терс сүйлөмдө subjecттен кийин do жардамчы этишин жана not бөлүкчөсүн кошуп колдонуп жатабыз. Эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо, терс сүйлөмдө do not эмес, does not менен беребиз да, has, have болуп өзгөрөт. Мисалы, she has a new phone. She has a new phone. Анын жаңы телефону бар. Бул жөнөкөй сүйлөм, she subject, has verb. Айтып өткөндөй эле, эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо, have эмес, has колдонулат. Ал эми терс сүйлөмдө she does not have a new phone. She does not have a new phone. Анын жаңы телефону жок. Терс сүйлөмдө does not менен беребиз да, has, have болуп өзгөрөт. Келиңиздер анда бул таблицага көңүл буралы. Жогорудагы айтып өткөн теорияны бул таблицадан көрүп турасыздар. I have a pen. I have a pen. Менин ручкам бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. I сүйлөмдүн ээси, have баяндооч. I have a pen. Терс сүйлөмдө I do not have a pen. I do not have a pen. Менин ручкам жок. Терс сүйлөмдө сүйлөмдүн ээсинен кийин жардамчы этиш do жана not бөлүкчөсүн кошуп колдонуп жатабыз. I do not have a pen. Менин ручкам жок. You have a pencil. You have a pencil. Сиздин карандашыңыз бар. Терс сүйлөмдө you do not have a pencil. You do not have a pencil. Сиздин карандашыңыз жок. We have books. We have books. Биздин китептерибиз бар. Терс сүйлөмдө we do not have books. We do not have books. Биздин китептерибиз жок. You have notebooks. You have notebooks. Сиздердин дептерлериңиздер бар. Терс сүйлөмдө you do not have notebooks. You do not have notebooks. Сиздердин дептерлериңиздер жок. They have rubbers. They have rubbers. Алардын өчүргүчтөрү бар. Терс сүйлөмдө they do not have rubbers. They do not have rubbers. Алардын өчүргүчтөрү жок. Айтып өткөндөй эле, эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо, жөнөкөй сүйлөмдө have эмес, has колдонулат. Ал эми терс сүйлөмдө does not менен берилет дагы has, have болуп өзгөрөт. He has a laptop. He has a laptop. Анын ноутбугу бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Терс сүйлөмдө he does not have a laptop. He does not have a laptop. Анын ноутбугу жок. Терс сүйлөмдө does not менен берилип жатат жана has, have болуп өзгөрүп жатат. She has a bag. She has a bag. Анын сумкасы бар. Терс сүйлөмдө she does not have a bag. She does not have a bag. Анын сумкасы жок. It has a problem. It has a problem. Анын көйгөйү бар. Терс сүйлөмдө it does not have a problem. It does not have a problem. Анын көйгөйү жок. Мурунку сабактарыбыздын биринде дагы айтып өткөнбүз, do not, don't болуп кыскартылат, ал эми does not, doesn't болуп кыскартылат. Келиңиздер чогуу кайталайлы. Don't, don't, doesn't, doesn't. Келиңиздер бул сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү.
They do not have a dictionary. They do not have a dictionary. Алардын сөздүгү жок. Кийинки сүйлөмдө they don't have a dictionary. They don't have a dictionary. Алардын сөздүгү жок. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Биринчи сүйлөмдө do not'тун толук формасын колдонуп жатабыз. Экинчи сүйлөмдө do not'тун кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. Кийинки сүйлөм he does not have a brother. He does not have a brother. Анын агасы жок. Кийинки сүйлөм he doesn't have a brother. He doesn't have a brother. Анын агасы жок. Биринчи сүйлөмдө does not'тун толук формасын колдонуп жатабыз. Кийинки сүйлөмдө does not'тун кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Сизге кайсы бири ыңгайлуу болсо колдоно берсеңиз болот. Сиздер өзүбүздү текшерип көрөлү. Сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландыралы. My mother has 2 bags. My mother has 2 bags. Менин апамдын 2 баштыгы бар. Бул сүйлөмдү кантип терс сүйлөмгө айландырабыз? Азаматсыздар, терс сүйлөмгө айландыруу үчүн do жардамчы этиши жана not бөлүкчөсү бизге жардамга келет. Эгер сүйлөмдө he, she, it боло турган болсо, do эмес, does not менен беребиз дагы has, have болуп өзгөрөт. Демек, my mother does not have 2 bags. My mother does not have 2 bags. Менин апамдын 2 баштыгы жок. These pupils have the English books. These pupils have the English books. Бул окуучулардын англис тилинен китептери бар. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. These pupils do not have the English books. These pupils do not have the English books. Бул окуучулардын англис тилинен китептери жок. Эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо гана does not менен беребиз, ал эми калган учурда do not колдонулат. The phone has a charger. The phone has a charger. Телефондун зарядтагычы бар. Терс сүйлөмдө the phone does not have a charger. The phone does not have a charger. The phone, телефон, жекелик санда үчүнчү жак, демек биз does not'ту колдонобуз, ал эми has, have болуп өзгөрөт. He has a wife. He has a wife. Анын жубайы бар. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. He does not have a wife. He does not have a wife. Анын жубайы жок. We have plans. We have plans. Терс сүйлөмдө кандай болот? We do not have plans. We do not have plans. Биздин планыбыз жок. Же we don't have plans. We don't have plans. Don't do not'тун кыскартылган формасы. You have many books. You have many books. Сиздин көп китептериңиз бар. Терс сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыз. You do not have many books. You do not have many books. Сиздин көп китептериңиз жок. Же you don't have many books. You don't have many books. Don't do not'тун кыскартылган формасы. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын үстүнөн сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.